Интернеттен өндүмдөрдү же кызматтарды сатып алуу татаал сезилиши мүмкүн жана биринчи жолу жасап жатсаңыз сизди коркутат. Интернеттен сатып алууга көптөгөн себептер бар. Сиз каалаган нерсенин ишенимдүү сатуучусунан физикалык жактан алыс болушуңуз мүмкүн, же бир нече дүкөндөргө жана өнүмдөргө тез жетүү талап кылынышы мүмкүн. Кандай гана себеп болбосун, онлайн дүкөндөр компьютер менен тез жана оңой соода кылууга мүмкүнчүлүк берет. Сатып алуу үчүн вебсайтка бараардан мурун сизге кандай продукт керек экенин жана аны кайдан сатып алсаңыз болорун аныктоо маанилүү. Интернетте сизге өз өнүмдөрүн сатууга даяр болгон көптөгөн платформалар жана сатуучулар бар. Ошондуктан керектүү нерсени кандай сатып алууну чечүүгө жардам бере турган маалыматты табуу үчүн бир аз интернет изилдөө жүргүзүңүз. Сиз каалаган өнүмгө же кызматка башка сатып алуучулар калтырган сын пикирлерди интернеттен издесеңиз болот. Бул сын пикирлер өнүм же кызмат сиздин муктаждыктарыңызга ылайыктуубу же жокпу чечүүгө жардам берет. Сатып алгыңыз келген нерсени чечип, ишенимдүү сатуучуну тандагандан кийин сатып алуу процессин баштоого убакыт келди. Көптөгөн электрондук соода вебсайттары өнүмдөрдү категория боюнча ыңгайлуу карап чыгууга же издөө тилкесин колдонуп, белгилүү бир нерселерди изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет. Продукт категорияларын көрүү сиз каалаган нерсени же кызматты табууга жана башка тиешелүү сунуштарды көрүүгө мүмкүндүк берет. Өнүмдөрдү же кызматтарды көрүү жана сизге жаккан нерсени тандоо менен сиз вебсайттагы виртуалдык арабаңызга нерсени кошо аласыз. Физикалык дүкөндөгү физикалык себетке окшош, онлайн себетте сиз вебсайттан сатып алууну пландаштырган өнүмдөр бар. Бир нече вебсайттардагы же бир нече сатуучулардагы бааларды жана саясатты салыштырып, андан кийин гана сатып алуу сунушталат. Сиз каалаган азык-түлүктү себетке кошкондо кассага өтсөңүз болот. Сатып алып жаткан платформаңызга жараша, бул функцияны колдонуудан мурун аккаунт түзүшүңүз керек болушу мүмкүн. Адаттагыдай эле каттоо эсебин түзүү үчүн маалыматыңызды берүүдө этият болуңуз. Эсеп фактура жана сатып алууну жеткирүү үчүн зарыл болгон маалыматтан башка эч качан жеке маалыматты бербеңиз жана ар дайым ишенимдүү сайтта экениңизди текшериңиз. Төлөөдөн мурун соода платформасы берген кепилдикти, кайтарып берүү, эсеп-кысап жана жеткирүү саясатын окуп чыгууну унутпаңыз. Бул саясат туура эмес нерсени алсаңыз, товарга нааразы болсоңуз же аны кайтарып берүүнү кааласаңыз, эмне кылсаңыз болорун түшүнүүгө жардам берет. Эгер сиз санариптик продуктуну сатып алсаңыз, аны сатып алгандан кийин кантип жүктөй аларыңызды түшүнүңүз. Текшерүү процессин аяктоо үчүн адатта байланыш маалыматыңызды, кредиттик картанын номер сыяктуу эсеп-кысап маалыматыңызды жана физикалык нерсени жеткирүүгө буйрук берсеңиз, жеткирүү дарегиңизди көрсөтүшүңүз керек. Интернетте кандайдыр бир төлөмдөрдү жасоодон мурун сайттын коопсуз жана ишенимдүү экендигин текшериңиз. Жакшы жалпы эреже: вебсайттын URL дареги дарек тилкесинде HTTPS менен префикс болушу керек. Бул сайт коопсуз экенин билдирет. Мындан тышкары, коомдук Wi-Fi тармагы аркылуу онлайн транзакцияларды жүргүзүү сунушталбайт. Сатып алгандан кийин сиз бүтүн боюнча документтерди, мисалы, растоо же квитанцияны алышыңыз керек. Көп учурда сиздин дарегиңизге буйрутманын кыймылын реалдуу убакыт режиминде байкоого болот. Коопсуздук чаралары сакталса, электрондук соода вебсайттары компьютерди колдонуп өнүмдөрдү жана кызматтарды сатып алуунун жана сатуунун ыңгайлуу жолу болушу мүмкүн.